A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Таалага чексиз мактоолор, анын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын салам салаваттары болсун. Урматтуу бир туугандар, урматтуу араб тилин үйрөнүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу араб тилин сүйүүчүлөр, кайрадан биздин Байбилим медиа каналыбызда араб тили сабактарыбыз жанданып баштайт. Кудай буйрса, иншалла биз сабактарыбызды улантабыз. Сиздерден сураныч, бул сабактарды жалаң эле көрүп койбостон лайк басып, башкалар менен бөлүшүп, башкаларга дагы өзүңүздөрдүн пайдаңыздарды тийгизгенге аракет кылыңыздар. Сөзсүз комментарий жазып башкалар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Сиздерден колдоо талап болуп турган болсо, биз дайыма сиздер үчүн кызмат кылып, сабактарды тартканга даярбыз. Анда эмесе биз кайрадан сиздер менен сабактарыбызды баштайбыз. Урматтуу достор, бир кичине жарнамалык мүнөттөргө кезек берсеңиздер, эгерде сиздер орус тилин үйрөнүүнү каалаган болсоңуздар же англис тилин үйрөнүүнү каалаган болсоңуздар, бизде англис тили жана орус тили китептери дагы бар. Буларды алып сонун ыкма менен үйрөнсөңүздөр болот. Орус тили 4 бөлүктөн турат. Биринчиси бул өткөн чак, учур чак, келер чак, совершенный вид, несовершенный вид. Кепилдик берип айтам, бул китепте сиздер билбеген көптөгөн темалар бар. Ал эми экинчи китеп, экинчи бөлүгү болсо, бул орус тилиндеги падеждерди үйрөтөт, сөздөрдүн окончанияларын үйрөтөт. Кандай окончания койсо кандай болот. Жана ошондой эле татал сүйлөмдөр дагы бар. Үчүнчү китеп болсо, достор, үчүнчү китеп бул сөз байлыкты үйрөтөт. Словарный запас деп коет. Орусча мына ошол сөздөрдү, биздин сөз байлыгыбызды байытуу жолдорун үйрөтөт. Бул көбүнчөсү разговорный, сүйлөшүү, баарлашуу темалары көп бул темада. Жана ошондой эле 4-түнчү бөлүгү фонетика, бул кичинекей эле китеп. Бул фонетика сиздерге орус тилиндеги сөздөрдүн окулушун үйрөтөт. Ал эми англис тили китебине кезек берсек, англис тили китеби болсо, бул сиздерге англис тилиндеги сөздөрдүн окулуштарын дагы үйрөтөт, фонетикасы дагы бар, жана ошондой эле грамматикасы дагы бар. Англис тили болгону бир эле китеп, бирок ичинде 2 тема бар, фонетика жана грамматикасы бар, урматтуу достор. Эгерде китеп алууну кааласаңыздар, экрандагы телефон номерлерге байланышсаңыздар болот. 709 28 75 71 709 28 75 71. Биздин сабактарыбыз ушул, эскертип өтүп кетейин. Ашур Али уулу Маулян устаздын Сажида аттуу китебинин негизинде болот. Ушул китептин негизинде видео сабактарды тартып жатабыз. Эгерде сиздер араб тилин мындан дагы мыкты деңгээлде жакшы үйрөнүүнү кааласаңыздар, ушул Сажида китебин алсаңыздар, сиздерге аябай сонун жардамын тийгизет. Андай эмесе биз 15-чи видео сабагыбызды баштайбыз. 15-чи видео сабагыбыздын темасы Аль-Мудори', учур келер чактын биринчи жакта жакталышы. Учур келер чактын биринчи жакта жакталышы. Биз буга чейин, эсиңиздерде болсо, 13-чү жана 14-чү видео сабактарыбызда 3-чү жана 2-чи жактын жакталышын өткөнбүз. 3-чү жана 2-чи жактын жакталышын өткөнбүз. Азыр эми 15-чи видео сабагыбызда болсо, урматтуу достор, биз биринчи жакта жакталышын өтөбүз. Биринчи жактагы сөздөр, булар эсиңиздерде болсо, ана деген сөз, ана, анан нахну. Ана нахну, ана деген бул мен, ал эми нахну деген болсо биз. Ана мен болот, нахну болсо биз болот. Мисалы, эми мисал үчүн катаба дей турган болсок, ана актубу деп айтабыз. Мен жазамын. Ана актубу, мен жазамын. Ана дегенде а коебуз алдына, эсиңиздерден чыкпасын. Ана деген сөздөгү эле ал нундун алдында а турбайбы? Хамза менен алиф турат, Алиф хамзасы менен турат. Мына ошол сөздү эле андан кийинкиге катаба деген сөздүн алдына коебуз. Ана актубу. Ана актубу десек, мен жазамын. Ал эми биз жазабыз дей турган болсок, нахну деген сөздөгү нунду алып коебуз. Нахну
Naktubu, nahnu naktubu desek, biz жазабыз болады. Nahnu naktubu, biz жазабыз. Андан кейін мысалы халақа дей тұрған болсақ, халақа десек бұл жарату болады. Эми мен жаратамын дей тұрған болсақ, ана ахлуқу болады. Ана ахлуқу, мен жаратамын. Ана дегенде тамғасын қоямыз. Ана ахлуқу. Эми біз жаратабыз дей тұрған болсақ, нахну на қоямыз. Халақа деген сөздің алдына есіңіздерде болсын, нахлуқу нун тамғасын қоямыз. Нахну нахлуқу, біз жаратабыз болады. Нахну нахлуқу, біз жаратабыз. Андан кейін фариха дей тұрған болсақ, фариха қубану, ана афраху. Фариха деген сөздің алдына тамғасын қоямыз. Ана афраху, мен қуанамын. Алеми нахну дегенде нахну нафраху деп айтамыз. Біз қуанамыз. Нахну нафраху, біз қуанамыз болады. Андан кейін абада десек, ибадат қылу, ана а'буду. Ана а'буду, мен ибадат қыламын. Эми нахну дегенде ошол абада деген сөздің алдына на қоямыз. Нахну на'буду. Нахну на'буду, біз ибадат қылабыз. Ана а'буду, мен ибадат қыламын. Нахну на'буду, біз ибадат қылабыз деп айтабыз. Андан кейін мисалы жаласа болса, жаласа, ана не деп айтабыз? Ана дегенде демек жаласа деген сөздің алдына қоябыз. Ана аджлису. Ана аджлису. Ана аджлису десек, мен отырамын. Ал эми біз отырабыз дей тұрған болсақ, нахну наджлису деп айтабыз. Нахну наджлису, біз отырабыз. Андан кейін дороба дей тұрған болсақ, бұл уру болады. Эми мен урамын десек, ана адрибу. Дороба деген сөздің алдына қоябыз. Ана адрибу, эми біз урабыз дей тұрған болсақ, нахну надрибу деп айтабыз. Нахну надрибу, біз урабыз. Андан кейін захаба десек, мисал үшін мен кетем десек, захаба бұл бару, кету. Эми мен кетемін дей тұрған болсақ, ана азхабу деп айтабыз. Ана азхабу, мен барамын, мен кетемін. Эми біз барабыз, біз кетебіз дей тұрған болсақ, нахну назхабу деп айтабыз. Нахну назхабу, біз барабыз, біз кетебіз. Андан кейін рожаа десек, қайтып келу, қайту. Ана арджиу. Ана дегенде қоябыз. Рожаа деген сөздің алдына қоябыз. Ана арджиу, нахну нарджиу. Нахну нарджиу, біз қайтабыз. Нахну нарджиу деп айтабыз. Андан кейін шариба деп айтсақ, мисал үшін ана ашробу. Шариба деген сөздің алдына қоябыз. Ана ашробу, мен ичемін. Нахну нашробу, біз ичебіз. Нахну дегенде на қоябыз. Нахну нашробу, біз ичебіз. Андан кейін лабиса десек, ана албасу. Ана албасу, мен киемін. Нахну налбасу, біз киебіз. Нахну налбасу, біз киебіз болады. Андан кейін самиа дей тұрған болсақ, мисал самиа уғу, мен уғамын дей тұрған болсақ, ана асмау, мен уғамын. Ал эми біз уғабыз дей тұрған болсақ, нахну насмау деп. Нахну насмау, біз уғабыз. Нахну насмау, біз уғабыз. Андан кейін карума, берешем болу. Ана акруму, мен берешем боламын. Ана акруму, мен берешем боламын. Нахну накруму, біз берешем болабыз. Нахну накруму, біз берешен болабыз. Нахну накруму, біз берешен болабыз. Демек, ана дегенде қоя өткенбіз, нахну дегенде на қоябыз. Накруму деп. Эми кейінки мисалдарға көңіл бұрыңыздар. Жалаң мен деген сөз менен сіздерге мисалдарды айтабыз. Мисалы, ана ашробу десек, ана дегенге демек қоя өткенбіз. Ана ашробу десек, мен ичемін. Ана актубу, мен жазамын. Қойлы отады, мұндадағы. Ана албасу, мен киемін. Ана асмау, мен уғамын. Ана акруму, мен берешен боламын.
Demek mına gördüңүздөрбү? Бардыгынын алдына ana деген сөздөн кийин 3 тамгалуу этиштин алдына ana дегенде жалаң a коюлат экен. Муну мен белгилеп атам. Кызыл менен сызып. Демек буларга не коюлат экен? A коюлат экен, алдыларына A коюлат. Андан кийин ana azhabu мен кетемин. Ana arji'u men кайтамын. Ana adribu men урамын. Ana ajlisu men кайтамын. Ana af'alu men аткарамын. Булардын алдында дагы бардыгында a турат. Бул учур келер чакта ana деген сөздө ушулар коюлат. Учур келер чакта. Эсиңиздерде болсун. Мына баарынын алдына эмне коюлуп атат? A тамгасы коюлуп атат. Алиф хамзасы менен. Андан кийин ana ахлуку мен жаратамын. Ana afrahu men кубанамын. Ana a'budu men ибадат кыламын. Ana ахруджу men чыгамын. Ana adkhulu men kiремин. Ana adkhulu men kiремин дейт. Демек, мына бардыгында сөздүн алдына a деген коюлуп атат. Булар болсо учур келер чакта мен деген сөздүн, ana деген сөздүн алдына ушулар коюлат. Андан кийин ana azkuru men зикир кылып жатам, же мен эстеп жатам. Ana ahkumu men өкүм чыгарып жатам. Ana arhamu men ырайым кылып жатам. Ana aftahu men açıp жатамын. Ana a'lamu men билемин. Ana ashhadu men күбө боломун. Демек ар биринин алдына 3 тамгалуу этиштин алдына дагы бир жолу айтам, a тамгасы коюлуп атат, урматтуу достор. Андан кийин эми нахну дегенде караңыздар, нахну дей турган болсок, нахну нашрабу биз ичебиз. Нахну нактубу биз жазабыз. Нахну налбасу биз киебиз. Нахну насмау биз угабыз. Нахну накруму биз берешен болобуз. Мына нахну дегенде эми биз деген сөздүн алдына бардыгына нун тамгасы на коюлуп атат. Мындайча айтканда, учур келер чакта катаба деген сөздүн алдына на коюлуп атат. Лабиса дегендин алдына на коюлуп атат. Самиа дегендин алдына на коюлуп атат. Булар учур келер чакта ушундай коюлат. Урматтуу достор, жакшылап көңүл буруңуздар. Андан кийин нахну назхабу биз кетебиз. Нахну наржиу биз кайтабыз. Нахну надрибу биз урабыз. Нахну наджлису биз отурабыз. Нахну наф'алу биз аткарабыз. Баарында на коюлуп атат бул жерде. Демек нахну дегенде мына ушул нун тамгасы коюлат. Андан кийин нахну нахлуку биз жаратабыз. Нахну нафраху биз кубанабыз. Нахну на'буду биз ибадат кылабыз. Нахну нахруджу биз чыгабыз. Нахну надхулу биз киребиз. Мына мында дагы баарынын алдына на коюлуп атат. На коюлуп атат. Демек булар учур келер чактын маанилерин билдирүүчү, учур келер чакты билдирүүчү белгилер. Нахну дегенде ушул коюлат. Эми караңыздар. Нахну назкуру биз зикир кылабыз, биз эстейбиз. Нахну нахкуму биз өкүм чыгарабыз. Нахну нархаму биз ырайым кылабыз. Нахну нафтаху биз ачабыз. Нахну на'ламу биз билебиз. Нахну нашхаду биз күбөлүк беребиз, күбөлүк өтөбүз. Демек мында дагы баарынын алдына на коюлуп атат. Бул дагы жеңил, урматтуу бир туугандар. Эми ana деген менен нахну дегендеги экөөнүн айырмасы. Мен ana adkhulu fil bayti. Men үйгө киремин. Ana adkhulu fil bayti. Men үйгө киремин деп атат. Ana adkhulu fil bayti. Men үйгө киремин. Демек ana дегенде a коюлуп атат. Эми биз дей турган болсок, нахнуда кандай болот?
Nahnu nadkhulu fil bayti, biz uyga kiremiz. Nahnu degende nadkhulu deb aytib atamiz. Andan keyin ana akhruju minal fasli, men klassdan chiqaman. Ana degende akhruju deb aytib atamiz. Endi nahnu degende nahnu nakhruju minal maktabati, biz klassdan chiqamiz. Nahnu degende nakhruju qo'yib atamiz. Na qo'yib atamiz. Andan keyin ana azhabu ila suqi. Ana azhabu ila suq. Men bozorga barataman. Nahnu nazhabu ilal jamiati. Biz universitetga baratamiz. Nahnu degende na qo'yib atamiz. Ana degende a qo'yib atamiz. Nahnu degende na qo'yib atamiz. Anan ana arji'u minas safari. Men safardan qaytaman. Arji'u deb ana degende a qo'yib atamiz. Emin nahnu narji'u minal jawlati. Nahnu narji'u minal jawlati. Biz ekskursiyadan qaytamiz. Nahnu degende narji'u deb qo'yib atamiz. Emi andan keyin ana ajlisu alal kursiyyi. Men stolga o'tiraman. Ana ajlisu deb aytib atamiz. Ana ajlisu deb aqilib aytib atamiz. Nahnu degende nahnu najlisu alal dikkati. Men skameykaga o'tiraman. Nahnu najlisu ala dikkati. Biz skameykaga o'tiramiz deb nahnu najlisu deb nahnu degende nun qo'yib atamiz. Nahnu deb. Mana o'shunday qilib, hurmatli do'stlar, bu savobni dag'i bir jolu ko'rib chiqsangizlar bo'ladi. Agarda sizlar tushunmay qolgan bo'lsangizlar, al endi qandaydir bir so'rov bo'la turgan bo'lsa, so'zsiz kommentariyaga qoldira turgan bo'lsangizlar, men sizlarning so'rovlaringizlarga javob berganga tayyorman. Эгерде сиздер араб тилин мындан да жакшы мыктылоону каалаган болсоңуздар, ушул араб тили сажда китебин алыңыздар. Араб тили боюнча жазылган сажда китебин алыңыздар. Бул китеп сиздерге араб тилин мыкты деңгээлде үйрөтөт. Жана ошондой эле дагы бир нерсени эскертип айта кетем, урматтуу достор. Эгерде сиздер орус тилин жана англис тилин дагы ушундай метод менен, ушундай ыкма менен жеңил үйрөнүүнү кааласаңыздар, бизге кайрылсаңыздар болот. Бизде сонун китептер бар. Кайрадан кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Алайдин Исламидинов болдум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.